Запись. Хорошо, анда Trello менен кете берели. Бизде деген жаңы доска түзүш керек. Спринт 5 темасы у нас контент. Все, давайте подумаем, что мы можем сделать по контенту. Так, бул жерде чөйрө боюнча мына мисалы бүт эле карточкалар биринчи текшерип чыгайлы. Бул жерде workspace'ти вот эту карточку можно удалить, потому что мы здесь полностью уже работаем. Discord боюнча дагы деле иш жүзүндө кыла берели. Кыргызча которуу керек деген могу спринт 3'тү өчүрүш керек болуп атат да. Кстати, мы же можем вот это удалить. Подождите. Вот это мы просто переименуем. Спринт 5 у нас получается 25 октябрдан баштап 7 ноябрга чейин. Так, давайте. Чөйрөнүн миросу боюнча видео. Бул боюнча кандай видео түзүш керек эле? Бул боюнча в целом түшүндүрүү иштери боюнча видео тартсакпы деп ойлойм. На будущее болчу да. Анда ролик сыяктуу. буну бияка эле коюп турайлы пока, Спринт 5'те кыла алабызбы буну же кыла албайбызбы? Пока идея катары коюп туралы. Вот это, да, по-моему, чөйрө кантип колдонуу жөнүндө видео инструкция. Ушул экөө бир эмеспи? Ошо Миро деп жазылып калган. Ким ачыптыр? Onu удалять ете берейин анда, Так, давайте по вот этим башка тапшырма. Чөйрө кантип колдонуу жөнүндө видео инструкция. По чөйрө боюнча силердики эмне болуп атат? Страницаңар контент толуп атабы, толгон жокпу? Бизде аябай көп болчу, наоборот, Азамат ага эме кыскартып эметип коюптур да. Бияка мынтип жазып койгонбуз биз. Бирок силердин основной чөйрөңөр биякта да. Биринчи эме кылабыз. Могу жерге это наш черновой вариант болот да, могу чөйрөчү. Ушул жака маалыматтын баарын киргизебиз да. Баалуулуктар бардыгы бар биякта уже. Мунулардын бардыгы бар. Ушулар бир сыра текшерип, потом кайсылар жок жаңылыктар боюнча кириптир бир жерде бардыгы бар экен. Өткөндө жок болчу булар. Команда тууралуу боюнча кирип толтурдуңуздарбы команда? Кирбептир көптөрү. Толтурулуп. Могуларды предположительно эле коюп койдук, анан ким не согласен, может поменять себе. Негизи бактыгүл силер чөйрөчүлөр эме болуп атсыңар, чөтө пассивный болуп атсыңар, катышуу жок да силердечи. Ошондой болуп калды. Эме көбү студент экен да биздикилер. Анан окуп такыр эле эмеге эметпей калышты. Белки Movers'те деле ошондой эле картина, 2-үчөөбүз эле. Так, биз тараптан кандай жардам керек? Кайсы эме бөлүмгө контент жазышканга жардам керек? Же баарды уже толук болуп жазылдыбы? Булар толук эле даяр го, буларды өзгөртүштүн кереги жок. Жаңылыктарды эле биз толуктап туруш керекпиз. Анан эмне контент жаратсак болот, ошону ойлонсок болот. Видео инструкциянын сценарийин жазып көрөлүбү? Онунбу?
Чөйрө кантип колдонуу жөнүндө видео инструкциябы? Аны кантип ооба. кылып жеткиз керек негизи? Кандай болуш керек деп сүйлөштүк эле. Эң башында эме чөйрөгө кошулгусу келген адам өзү сайт аркылуу заполнить этет анкетаны. Ал жактан Азамат Токтогонов агайдан же биздин общий почтадан сообщение келет. Киши кабыл алындыбы же кабыл алынбадыбы. Кабыл алынса Discordко приглашение келет. Эгер кабыл алынбаса текст кетет да кечирип коңуз. Эмне дегенде сиз мындай себептер менен өтө албай калдыңыз. Дагы бир сире аракет кылып көрүңүз же сиз возможно толук толтурбай калдыңыз анкетаны дегенчи. Ушундай жооптордун тексттердин баардыгы эле даяр да. Шаблон кастап койгонбуз мунун баарын эле. Ошондой жооп кетет. Эгер келсе анан Discordко кирет. Discordко киргенде дагы ошо жана тосуп алат го. Келдиңиз, мына ушундай эрежелер бар, ушундай ролдор бар. Өзүңүздү биринчи тааныштырыңыз. Тааныштыргандан кийин баарлашууга өтсөңүз болот деп ушундай эме инструкциялар жасалат го. Аны Невозможно как-то отобразить. ошону вопрос да бизде как мы просто менде азыр допустим четкий ясный картина жок да аны кандай жазаштычы. Мурунку видеолоруңар бар беле, как вы обсуждали раньше, когда у вас встречи были, видеозаписьтер кылдыңар беле же кылган жок белеңер? Ооба, видеолорду эметчик, запись. Жүктөп койдуңар да аны YouTube'ка, э? Ошону жүктөгөн жок окшойбуз. Эметип текшерип көрөйүнчү. Ошо Потому что поэтому мне кажется, не только я сейчас не понимаю, в чем ситуация, просто нам понять надо, каким образом дальше нам работать чөйрөгөчү. Анан эгер ошол видеолор болсо биз бир сыйра хотя бы көрүп чыгып, кичине түшүнүк алып, анан кийин кошо жардам бергенге аракет кылат элек да. Анан өзүңөрдүн оюңар кандай болсо айткыла, может кто-нибудь среди нас есть, кто сможет помочь, да? Ошо видеону кантип кылсак болот дагы, как лучше? Мен эме кандайсыңар, Бактыгүл, ошол видео мисалы жасалса, ал видео каякта, качан колдонулат да? Как реклама сыяктуу кетсе керек, э? Жок, эме ал онбординг болот да. Эгер киши жаңы кошулса, ар нерсени окуп, наушундарды чукулап окугуча ошол видеону көрө берсе батыраак түшүнүп алат болуш керек. Жок, ал видео жана чөйрөгө кирген жана чөйрөнүн сайтындагы бүт эменин баарын толтуруш керек болуп атпайбы? Ал деген онбордингке чейинки видео инструктаж болуп атат да. То есть онбординг болуп келгенден кийин ал кишиге ал видеонун кереги жок да. Ал этаптын баарын уже өтүп бүткөн болот да. Бул кайсы, мисалы ошол сайттын ошо жана чөйрөнүн өзүнүн жана главная страницасы ачылганда ошол жакта болобу видео же кандай да? Мындай чынында эле керек барбы бул видео инструкцияга? Ошол суроо дагы бар да. Мисалы эгерде ал видеону даярдап колубузда болсо, биз ал кишиге кантип жиберебиз? Почтасына жиберебизби же каяка жиберебиз да? Колубузда эчтеке жок да, ал жаңыдан келип ошо видео инструктажды карап, аны толтурат да. Ошондой болуп атат да мааниси бул видеонун. В целом мындай чөйрө эмне экенин түшүндүрө турган видео болуп калат да. Сиз катталуудан өттүңүз, сиз азыр могул моментте экенсиз. Кийинки процесстер ушундай болот. Негизи ошол видеонун кереги бар экен. Может, проще просто уведомление отправлять смс-ка менен почтасына. Допустим, почтасы менен регистрация кылат да. Ошо как только биринчи шагты өткөндөн кийин он получает уведомление, да? Поздравляем, вы успешно прошли регистрацию, бу деп. Теперь вас ожидает следующий этап дегендейчи. Ну, как обычно, везде в разных ошондой бир платформаларда ушундай болот да, негизичи. Обычно ошондой видеоинструкциясын я не видела до этого дня. Она, может быть, кто-то еще создавал на платформах, но обычно приходит уведомление на email
Поздравляем с регистрацией, потом поздравляем с переходом на второй этап, на третий этап. Ура, вы уже приглашены на Discord, там, чөйрөдүн Discord'на деген сыяктуу ушундай 4-5 этап имейл жөнөтөт да обычно. Видеону, как вы думаете, полезно ли будет это видео или нет? Или мы просто время потратим на составление этого видео? Менин оюмча деген мындай эме болуп атат да, видео инструктаж может кереги жок да, видео инструктаж, мисалы кантип толтурасыңар эмне депчи. А если мына эмеге Бактыгүл айтып аткан эме болсо, анын больше похож на видео визитка сыяктуучу. Мындай чөйрөнү анда в общем рассказать, это, это бирок ал отдельный видео, да. В общем, о проекте чөйрө, да, получается. Да, как там вступать в Discord, какие каналы есть, Да, что ознакомительный обсуждается на видео. этих каналах, каким путем приглашаются на эти каналы, да и нашел, можно как видеовизитку сделать. А инструктаж, оно как-то, я думаю, лучше будет уведомление на email отправлять, там готовый скрипттерди даярдап, шаблонный скрипт ответтерди. И как только человек регистрируется, сразу ему автоматом уже там настройка менен кетиш керек да, письмо лучше, мне кажется. Хорошо, анда агай менен да бир сыйра Бир сыйра уточнять көрүп керек экенбиз да. ошону Анткени уточнить көрөлү. Анда кайдан кеткен. Видеону кое турайлы. Анан могу жаңылыктар боюнча бул жерге эмне жаңылыктар жазылыш керек? Чөйрөнүн ичинде болуп аткан жаңылыктарбы же кайсы жаңылыктар? Ооба, ошо чөйрөгө тиешелүү эле болчу. Буга чейин бул күздө эмелге ичинде болуп аткан биз эми долбоорлор катары бардыбыз эле долбоорлордун катарындагы долбоор болуп, ошо өзүбүздүн ичибиздеги болуп аткан жаңылыктарды жаза турган болуп сүйлөшкөнбүз да. Эми биз башка долбоорлор чөйрөнүн ичинде болуп калганда билбейм кандай жаңылык жазабыз. Бизде деген анын үчүн эме бар да, дайджесттер бар да. Ошол ушунун ичине кирип калбайбы же ал күздө эмелге моңчон калабы? Ошону могу жерде бизде мисалы күнүмдүк Мен дайджестибиз бар, анан дайджест жаңылыктар бар. мен аны ошо бойдон эле улантып кетип атам да, сакалчы. ошо Дагы улантып кандай кетпеңиз. толтурсак эле ошо бойдон эле кетип баратат да. Туура эле толтуруп атасыз. Пока ушул дайджесттерди эле толтуруп туруңуз, анан эгер агай жолугушууга келип калса, буюрса ошосу тактап сурап көрөйлү. Эгер дайджесттерди ошо чөйрөгө киргизгиле десе, анан ошо агай айткан күндөн баштап дайджесттин баарын ошо чөйрөгө киргизип баштайбыз да. А дейлилер ошо эменин ичинде эле жүрө берет. Мне кажется, могу дайджесттер, скорее всего, жаңылыктар. Биз жазып аткан жаңылыктар могу орг чөйрөнүн эмесине кирип кетет. Пока я предлагаю, ушул жаңылыктарына ошол жака кирет болуш керек. Но здесь немножко формат изменится. Мы же там в виде таблицы заполняем, а здесь уже будет как бы открыто неме. Таблица кылабызбы көрөбүз го дагы неме. Может даже контент календарь сыяктуу кылып коебуз. Кандай кеткенинчи, аны агай менен сүйлөшүп көрөбүз да. Пока бул чөйрө боюнча, получается, у нас только вот этот жаңылыктар эле заполнить надо, да, а долбоорлор боюнча эмнелерди киргизиш керек эле Бактыгүл, биякачы? Кандай иштер жазылып аткандыгы жөнүндө же эмнелер болуш керек эле биякта? Булар боюнча. Кечиресиз, эметип бир нерсе кыстара кетейинби? Эми мен агайдын айтканы боюнча азыр ошо жана Дискордто болуп атпайбы ошол иштерди, жана долбоорлордогу иштерди мындай түшүндүм да. Биз мисалы жана технический ушундай зум эмелерди, вопросторду Телеграмдан решаем. А Дискордто болсо ошо долбоорлордо эме деди го агай, ветка ачып, ошо долбоорлордун темасына ылайыктуу болгон мындай контенттер түзүлүш керек депчи. Ну, типа всякий дискуссиялар ачылыш керек, ар кандай темада мындай эме депчи, как форумдар бар го, ошол сыяктуу. Потому что азыр Дискорд тынч болуп турат го, командалардын баары Телеграмга өтүп кетти.
Анан Эмигар чөйрө ошо Discord долбоорлор ошо Discordдогу контентти толтуруу үстүндө иштеш керек депчи. Мисалы тил ордодо тил менен байланыштуу маселелер козголуп, там жеренеде ошого жараша. Башка мисалы сырттан жаңы башкалар келип баштады го акырынданчы бир-бирден. Ошолор келгенде мындай ушундай иштер жүрүп атыптыр депчи. Я предлагаю монун баардыгын пейдж кылып салып эле, ушунун ичинде анан контент план түзүп коюш керек да, контент календарь депчи. Допустим, күз демилгеге и заходить в этот календарь, и потом тут уже определяться, да. Допустим, на күз демилге боюнча на октябрь месяц что у нас запланировано, что мы можем, кандай эмени киргизсек болот күз демилгеге, что, как вы думаете? Кандай ветканы создавать этип, анан ошол жерде обсуждение кылсак болот. Сиздердин оюңуздар кандай? Күз демилге өзү административдик долбоор болгондуктан биз эмне деп эмете алабыз да, биздики определенный бир тематика дагы жок да. Биз наоборот өзүбүздүн атыбыздан барып, наверное, башкаларды должны растормошить, наверное, менеджерлер менен сүйлөшүпчү. Дискордду кичине активно колдонгула, бирок мындай жөн эле жүрү зумга киребиз деген эмес, а мындай өзүңөрдүн долбоордун максатында ошондой темада толтургула деп айтыш керек го. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, да. Мен дагы өзүм түшүнгөнүмдү айтып берейин, бир кичине болсо. Мен мындай деп түшүндүм да, ошо Гүлназ айткандай эле, Дискорддо азыр эгерде сырттан адам келсе, могул долбоорлордун ичине келип, кайсыл долбоордо кандай жумуш аткарылып жатат, эмне жөнүндө экенин кирсе, мындай эч кандай маалымат ала албайт да. Ал жерге кирсе мындай темнота да, мындай свет жок. Ошон үчүн Дискорддо ушул долбоорлор жөнүндө, например, ашар, эткин иш, ошол жерде вот долбоор жөнүндө кандай иш жүргүзүп атсаңар, ушул жерде сүйлөшкүлө деп атат да. Мисалы үчүн, могу логону таптым, бул логон мындай обсуждение ошо Дискорддо болсун деп атат. То, что касается вот проектов, да. Например, мондой контентти, могул бөлүмдү мондой контент менен толтурайлы, мону таап чыктым деп. Ал эми технический мындай жеке мындай өз ара сүйлөшө тургандар болсо, аларды Телеграмда сүйлөшкүлө деп айтып атат да, чтобы сырттан вот чөйрөдөн адамдар чакырып келгенде, мисалы үчүн кайсыл долбоорду тандайсың, кайсыл долбоорго кирип иштегиң келет дегенде, ошолор жерге кирип, эмне жөнүндө ал долбоор эмне иш аткарат, ошол жерге кирип, жанагы перепискаларды окуп, сразу түшүнө тургандай болсун деп атат да, агайчы. Ошон үчүн кайра Дискордко келгиле деп айтып атат. Мен түшүнүгүм боюнча. Вот. Ушундайбы дейм да? Жок, ошондой эле. Хорошо, давайте вот на примере күз демилге рассмотрим этот вариант. Да? Вот мы все начали общение в Дискорде. Там кайсы ветка далее у нас сейчас, подождите. В Дискорде мы начали обсуждение, получается. Вот, например, Гүлназ, мы же в неделю 2 раза, да, дайджест чыгарып элекпиз го. Азыр ошол долбоорлорго кирип, эмне жөнүндө дайджест жазышыбызды деле билбейбиз, потому что алардын телеграмдары бизге жабык да. Кандай жаңылыктар болуп атат, кандай иштер жүргүзүп атат, бизге эме да, бизге билбейбиз. Ооба, да, правильно. Биз азыр жаза албай калдык. Ошону кайра чыккыла деп атат, по-моюмчу. А Жок, Телеграмда ал эмеден да ошо да эме правильно, вот действительно не знаешь да, что долбоорлордо эмне болуп жатканын билбейбиз, бул биринчиден. Бирок агайдын айтканы мындай качественный контент менен толтурулуш керек болуп атат да, бул анткени чөйрөнүн Дискорду болуп атат да, уже официальныйчы. Анан ошого жараша дагы ичиндеги маалымат сырттан келген, жаңы келген мүчөлөр, колдонуп жүргөн мүчөлөр үчүн да качественный ошо ар бир долбоордун ишин көргөзгөн контент болуш керек экен да.
Анан ошону ойлонуш керек болуп атат да, ошо кандай депчи, мисалы менеджерлерге барып сүйлөшөбүзбү, аларды чакырып мындай эметебизби, инструктаж кылып ушундай кылгыла депчи, Дискордто оживляйте, но качественным путем оживляйте депчи. Эме күздөрүңүзгө деген телеграм группанын ичинен эле баардыгын объявление кылып ошол жактан Мы можем, вот өткөрүп көрөлү. предложение түштү мынакей эмеден, чаттан, менеджерлерди общее собрание кылайлы депчи. Я согласна с этим. Давайте со всеми менеджерами встретимся в один день, могу жерге поставим задачу Треллога. Встреча со всеми менеджерами, Англисче болуп кетип атат. Ой. Сайкал. менеджерлер менен жалпы жолугушуу кылайлы дагы. Анан кийин жана бизде менеджерлердин каналдары бар да, тиги Телеграмда, анан кийин Дискордто. Ошол жака я объявление повешу и точнее опросник повешу, чтобы когда будет всем удобно, ошондо анан барып жолугуп Азамат агайды чакырып ушул моменттерди обсуждать этели анда, примерно на какой день давайте запланируем. Сейчас, минуточку. Это получается сначала участника. Да, в принципе, я одна могу раскидать это объявление без проблем. Болгон, давайте с датой определимся, когда мы сможем это организовать. Чем быстрее, тем лучше будет для нас. Эми, может, Азамат агай катыша алган күн кылсак жакшы болот го, Дейли визиттерге, дейлилерге ким министр катышып Же ошо дейлиге бизден жана күн сайын ошо 5 күнгө кирип атабыз го. Может, ошондо эртеңкиден анда агайдан ошол жактан тактап, может, сурап көрөбүз, ошондой Дискордтон контенти ушундай болуш керек болуп атабы, аны кандай кылыш керек деп элечи. Ошол жактан как раз башка менеджерлер дагы бар да, өкүлдөрүчү башка командалардын, алар да угуп калат да. Давайте тогда ким эртең катышат график боюнча? Бизден эртең кайсы күн? Аны эртең эмеге киргизсиңиз беле? Бизде Айжамал Жамбулатова эртең катышат. Айжамал эже бияктасызбы? Биякта экен. Ребята, через 10 минут этот зум закончится дейт, я скину потом новую ссылку. Что там? Мен берки эски аккаунтым менен киттим да, безлимитный менен кирбей. Потом я вам скину, хорошо? Айжамал эже Жамбулатова, сиз эртең кирип агайдан сурап көрбөйсүзбү, кайсы күнү агайдын убактысы бош болот? И когда он сможет нам прийти встречу и объяснить полностью по этим контентам деген сыяктуучу. И сурап көрөсүзбү, именно конкретно эмне боюнча, вот чөйрө командасы именно конкретно кайсы контент боюнча иштеш керек депчи. Просто сейчас нам особо непонятно, если честно. И здесь, вот тут, потом, когда я предлагаю, когда мы соберем всех менеджеров, могу жерден эле контент план түзөбүзбү, же общий план түзөбүзбү, же много общий контент пландан, календардан, то есть. Здесь будем отмечать каждый день, допустим, бир проекты, и ошол проектте будем эти, как бы, Дискордтон ошол проектке кирип, обсуждение кылып, мындай проект жөнүндө кичине, как бы, проект весь полностью эметиш керек да, Гүлназ эже айткандай, растармашить дегендей. Или вы думаете, что этот вариант не сработает? Как вы думаете? Жок, эndi ошентип бир нерседен баштап көрөлү, анан түшүнүп баштайбыз да эмне болуп атат депчи. Анан ошого жараша. Контент болгондо биз бул жумада может Дискордтон контент даярдаш керекпиз, ал үчүн моундай даяр общий суроолорду бардык долбоорлорго ырчыкпайлыбы? Өзүңөрдүн долбооруңар жөнүндө бир 3-4 сүйлөм жазып бергиле. Анан кийин азыр эмне иш кылып атасыңар, анан алдыдагы планыңар деген сыяктуучу. Негизинде ар бир долбоор өз жөнүндө жазып чыкса, мындай баардыгы окуп да чыгышат.
элдер да билип алышат, анан кайсы моментке келиптир, кийинки движение кандай, может мен бир нерсе кылып жардам бере алам деген ой келет, идея келет бирөөдө. Биринчи вопрос долбоор жөнүндө, экинчи вопрос кандай иш чаралар жазылып атат, иш чаралар өткөзүлүп жатат болобу. И третий вопрос кайсы дедиңер? Алдыга койгон планыңар или жакын арада кылчу ишиңер деген сыяктуу. Деп койсом болобу? Жакынкы арада боло турган пландарыңыздар деп, Ушул 3 маселе боюнча ар бир проекттин менеджерине кирип эле, жок, мемеге. Смотрите, мы просим менеджера каждого проекта каждый день ар бир проект ушул 3 суроого жооп берсин деп, туурабы? Жок, каждый день эмес эле, баардыгы эле бир сыйра жазып койсо. Бир сыйра, Анан кийин, может, ушуларды толтуруп бүткөндөн кийин бизден дагы суроо пайда болот. Мындай модераторлор назначать этип коебуз да. Ар бир каналга или, может, общий бир модератор для всех проектов, и ошол суроолорду берип чыгат. Все хорошо. Например, если мы завтра напишем вот это, мы же через какое-то время еще встретимся, ушулардын баарын бир сыйра окуп чыгабыз, анан давайте мындай суроо беребиз деп биз дагы сүйлөшөбүз го анда чара. Хорошо. С моей стороны нужно для каналов менеджера закинуть сообщение, что просим вас подробно рассказать на вашем же канале в Дискорде, конкретно ответить на эти 3 вопроса, да? Все, это я тогда сделаю. Это я сделаю сегодня 26-е, завтра уже закину. Да. И предварительно я где-то, наверное, скину на телеграм-канал, еще раз проверьте, если все правильно, я потом закину менеджерный канал. Хорошо? Так, теперь следующий вопрос давайте посмотрим. Сакалжы, может, биринчи Айжамал эже эртең сурап көрөт эмеден, ошо Дейлиденчи, Азамат агайдан. Именно в каком плане он хочет, чтобы эме депчи, Дискордтун контенти кандай эмеде толсун деп, анан ошол жактан жооп келгенден кийин, анан может ошондо эмеге менеджерлерге жазыш керек да. Хорошо, ладно. Хорошо, я согласна. Ждем тогда здесь. Добавляем. 27-синде Рамбулатова Айжамал. Рамбулатова. Агайдан сурайт, Бул бирок эме да, мындай не как daily scrum или стендап, бул единичный ответ болот го. Если захотим, то раз в неделю или раз в 2 недели можно отвечать на эти вопросы. А то видео, например, Zoom встречаларга не все участвуют, и мен калып калдым, все деп кээ көрбөй коюшу мүмкүн. Пересмотр видео кылбай коюшу мүмкүн. А вот если прочитают, ушундай келиптир деп окуп коюшмак да. Текстовый вариант презентации окуп аткан мындайынан караганда еще. И жаңы кошулган чөйрөчүлөр да окуп алышат. Так, теперь смотрите, еще Айжамал, попросите агайды как можно быстрее
когда у него будет время, чтобы мы смогли с ним встретиться и уточнить вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Хорошо? Айджамал эже? Хорошо, все этот вопрос решили. Тогда здесь пока еще я включу имени Айджамал Джамбулатовна. Так, по чөйрө мы закончили. Сейчас Можиден bir нерсени көчүрүп алайынчы. Давайте теперь пойдем по следующему моменту. Насихат Эже здесь нету, они будут Инстаграм обсуждать по-своему. Дискорд боюнча, Дискорд каналыны, Дискорд командасы. Здесь пока ничего не сделано, бирок ошол жакта эмне болуш керек, эмнелерди толтуруш керек? я тут создала вот этот момундай кылып сыяктуу пример кылып түздүм, просто силерге көрсөтүп коеюн дегем да. Мисалы таанышуу боюнча биякта эрежелерин жазыпчы, таанышууда эмнелер жазылыш керек, кандай эрежелер болуш керек, кандай кто будет модератором на этом канале, кто будет там отвечать на вопросы деген сыяктуу ушундай бир моменттерди жазып койсоңор деп ойлогом да. Анан просто я как предложение хочу вам показать, но если у вас есть другие варианты, мы можем это в любое время изменить. Мы можем не только по каналам поделить, мы можем просто по категориям поделить, потому что Дискордто бизде чөйрө, келечек, тайпалар, контентчи, жердештер, момундай сыяктуу категориялар бар да. Анан ушул ар бир категорияга бирден же экиден модератор дайындап, анан кийин ошол модераторлор бияка кирип, жана биз орг көздөмөлгөдө толтуруп атпайбызбы олардычы, ошондой сыяктуу эле маалымат